Билим берүү министрлиги Muratbek Үсөнакунович Кара Суу районунда түштүк регионундагы жалгыз Дүлөй балдар бакчасы бар. Билесизби сиз ошону? Маалыматыңыз барбы ошол бакча боюнча? Жооп бересизби? Кара Суу районунда Кашкар кыштагы айыл өкмөтүндө маалымат барбы жокпу мындай? Бат айтсаңыз? Мен жазып алайынчы, Кара Суу азыр мен таппай атам, Кара Суу. Мурат Үсөнакунович, бул эми жазып ала турган нерсе эмес да, түштүк регионундагы жалгыз бала бакча. Ошол жерде Жибек Куромбековна, сизге дагы сураныч, урматтуу коллегалар. Жалгыз бала бакчада 60 бала тарбияланат экен. Ал жерде жатак бала бакча, интернат. Болгону 28 сом каралыптыр ошонун тамак ашына. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр, урматтуу жетекчилер. 28 азыр ошол мен айтып коеюнбу, ошол маселе боюнча тактап атабыз, анткени анын баягы бизге бергенде маалыматты мындай эле жатак эмес деп багы бала бакча деп ошентип келип калган. Азыр биз тактап атабыз да, ошону берки интернетке уксаңыз мени. Алишер Абдуллаевич бүтүрүп алсын, анан жооп бересиңер экөөңөр. Бирөөңөр уктап атасыңар, бирөөңөр жан талашып атасыңар, жооп бересиңер. Бүтүп тургула азыр. Мен түшүндүрүп коеюн, анан айтасыз. Бул жерде 60га жакын бала жатат ал жерде. Ал жердин ремонту дагы начар, эми ремонту макул. Бирок хотя бы жеген тамагына 28 сом деген бул өтө эле уят нерсе да бул эми. Андан сырткары ошол жерде 30га жакын тарбиялаачу, бир 10 чактысы ошол жерде түнү карап, жана жаш балдарды карашат. Аларга өзүнүн айлыгынан акча чогултуп, ошол жерде кечинде тамак кылып жешет. Ошол жердеги тарбиялаучулар. Ошону тарбиячыларга дагы азыр билим берүү министрлиги бул жерде өмүрү бут басып көрбөгөн. Мына сизде азыркы күндө даже маалыматыңыз жок экен. Бирок сиз комиссия жөнөтүп атасыз дагы ошол жерде ошончолук деңгээлде ыйлап сыктап кармап аткан жетекчисин жумуштан алып атасыңар башка кызыкчылык менен. Ал эми наркы балдардан кабар алган эч нерсе жок. Сиздерге только кадр койсоңор болду, жетекчи койсоңор болду. Ичиндеги бала кандай болуп атат, ал боюнча маалыматыңыздар жок. Уят да эми бир аз карап койбойсуңарбы? Сиз айтып аткандай, Жибек Куромбековна, эми кандай болгон чакта дагы ушул мына сиздин жаныңызда отурган жетекчилер сиздерге маалымат бериш керек да. Жатакпы, же келип кетмейби, кандай болбосун. Кечеги күнү сөзүңүздү айттыңыз, биз карап атабыз 64 сомго көтөрөйлү деп атабыз деп. Эми 64 сом деле эмнеге жетет? Кудду ушундай эле мисалы эмгек камсыздоо, мына социалдык камсыздоо министрлигине караган мектептердики 220 сомго чейин көтөрүп жакшына кетип атат. Билим берүү тармагы эмне кирбейби? Алар башкабы? Бизде бир эле мыйзам менен иштейбиз го. Ошол боюнча маалымат берип коюңузчу. уруксатпы? Рухсат, айта бериңиз. Бул жерде мындай маселе болуп калды да, бизге берип атканда бул бала бакча катары деп эле анан күндүз келип эле кетет деп, ата биз жанагы эмне үчүн 60 сом дегенде, биз жанагы тамак аштын баарысынчы сол сферада спортсмендерден баштап мектептегилердин баарысын мындай поэтапный 2 жылга бөлгөнбүз да, ошого жараша нормативке жетет депчи суммабызды эме кылып караганда ошол суммага болгон да. Анан бул именно интернет боюнча бизге баягы жатак эмес деп информация келген үчүн ошол 1 январдан баштап ошол эмеге списокко кирбей калган да. Биз азыр болсо кечээкү жанагы кыйноолор айткан боюнча биз азыр тактап атабыз. Анан ошону карап туруп жатак болгон болсо биз анда 1 январдан боюнча кайра карап туруп ошол суммага кылып туруп киргизип беребиз да. Эмки жылы уже ошол 220га жеткирүү боюнча планыбыз бар, 25 бюджетине каралып атат. Рахмат, Жибек Куромбековна, сиз айтып атасыз, биринчи кезекте ошол маалыматты мага берип коюңуз, жатак эмес деген келген маалыматты биринчи кезекте. Экинчи кезекте сиз айтып атасыз, кийинки жылы январда карайбыз деп. Январга чейин 7 ай бар. 7 ай. Алишер Жоржович, январ 1 январ ушул жылдыкын кайра пересчет кылып беребиз, если оме болгон маселе болсочу. Макул, кандай болгон чакта дагы азыркы күнү мына жаныңызда отурган министрден бүгүн түштөн кийин эле маалымат алып туруп, бир экстренный киргизсек болобу? Ол жердеги балдар эмне 6 ай ушул эле тартипте жата бериш керекпи? 28 сом жеп.
Мен кечээ ошол биз эме болду эле тапшырма бергенбиз, ошого кабинет министрлердин решениясын уже жасап киргизип атабыз да. Себеби эгерде жанагы маалымат туура эмес келе турган болсо, ал жатак эмес деп берген маалымат боюнча тиешелүү жетекчилер жооп бериш керек. Канча жылдан бери ошончо дүлөй балдарды, жардамга муктаж балдардын ырыскысына ушунчалык кайдыгерге караган жетекчилер жооп бериш керек. Ошону дагы урматтуу Бакыт Үсенович бүгүнкү чечимге киргизип, бир Аллах ыраазычылыгы үчүн ошол балдардын бир жашоо шартын карап койсок жакшы болот. Ошого утурлай эле Кара Суу районунда өзүңүздөргө белгилүү болгондой дагы бир мектеп интернат бар. Дудук Дүлөй мектеп интернаты. Ал жерди дагы бир эске алып койсоңуздар. Ал жерде деле ошонун айланасындагы эле көйгөй. Ар тараптуу. Сураныч сиздерден. Ошону бир карап коюңуздарчы. Рахмат жоо. Рахмат, Алишер Абдуллаевич. Эске алабыз баарын.